Günümdük kan basımız kança? 120. Vraçtın көзөмөлүндөсүзбү? Çok azırınca gönüllü. Азыр, анда жакшы. Эрте келипсиңер, жүрөк басты болуп, көңүл басты болуп, мына бул жердин шартына раз көнүп. Дары ичип элеңиз жүрөккө. Такыр эле алган жокпузбу? Дарыгергендин көзөмөлүндө жоксузбу? Анда сиз азыр тиги кишиге көрсөткөндөй, кана бул жериңизден бир аябай талуу жерди табыңыз, мына могул талуу жерди. Могул экен, аябай эссеңиз, жүрөгүңүздүн кабы бошой түшөт. Анан биякты момунтип алып, мына могул жерде, жүрөгүңүздү токтотуп, аябай жакшы. Ийгилик силерге, Атыңыз? Attım Bübüyşe. Bübeyşe, siz oynup atkanda эле эмче мынтип карайсыз? Bilmeyim. Күлүп турбайсызбы? Сиз кылгыякта экенсиз, мынтип жаркырап күлкүңүз сонун экен, Bübeyşe, аябай күлүңүз, Oldu. Кайсы жылкысыз? 58. 28. Аябай кабаңыз чытып алат экенсиз. Бир кишиге ачууңуз келип аткансыз. Жакшынакай, күлүп, күлкүңүз аябай ошон үчүн. Жакшынакай, Хорошо. Шуруларыңарды өзүңөр жасадыңарбы? Сонун экен. Күнүмдүк кан басымыңыз канча? Bilmeyim. Дарыгерге кайрылган жок белеңиз. Özümle dar olup kalam hocam. Özünüz mü? Organ deli varyant içip koyum. Son mine de. Азыр валериант ичип алыңызчы, барбы жаныңызда? Бар. Бир таблетка соруп коюңуз, Жакшы, бир аз кичине көтөрүңкү экен. Жакшы, давлениеңиз жакшы экен, классташ. Сизге баарыңарга ийгилик, жакшы өткүлө, эң негизги сууну көбүрөөк ичкиле. Суу ичсеңер, денеңер жакшы чың болуп жакшы жүрөт. Күндүзгү саат 11-ден 1-ге чейин сууну тарта ичиш керек, себеби ал жүрөктүн маалы болот экен. Ошо убакытта чай деле ичпей эле койгула, суу деле ичпей эле койгула. Ошондо жүрөгүңөр кичине жеңилирээк болот, кан тамырларыңарга көбүрөөк иштебей, мындай эс алат да, жүрөктүн маалы экен. Калган учурда саат күндүзгү 4-кө чейин сууну жакшы уртап, татып, мында дары болду деп өзүңөр ошону сууга дем салып иче бергиле, макулбу? Кыргыз деген ким өзү? Айбаты курч, ташты жарат мүнөзү. Жүрөгүндө жанып турган оты бар кыргыз эли чагылгандын бир өзү деп Бердибек акын айткандай, чындыгында чагылгандай болуп чартылдаган улуу элден улуу чыгармалар чыгат эмеспи? Дал ошол улуу чыгармаларды коомдук биринчи канал Маданият тарых тил каналынын улуу сахнасына келип, апаларыбыз аруу тилектери менен жүрөктөн чыккан ырларды жаамы журтка тартуулап келет. 4-чү айлампа 9-чу чыгарылышка кош келиңиздер. Эч өзгөрүүсүз эксперттик курам өз сапарын алдыны көздөй улантат. Ал эми кимдерге кези келгенде баасын берет десеңиздер, бүгүнкү 9-чу чыгарылышка келген апаларды ортобузга чакыралы. Алыстан 2 ашууну ашып Бишкекти көздөй жол тарткан алар колун бошотуп өнөргө арнап бүгүн кичине алаксыйлы деп оокаттан ашказанды толтурбай башказанды жана ошондой эле даназык издебей жаназык суналы деген ниетте Борбор калаабызга келип өзгөчө ыр майрам курабыз деп турган Ош облусуна караштуу Ноокот районунан келген Борко айылынын атын чыгарабыз деп турган энелер тилеги деп аталган ак элечек этно-фольклор апалардын тобун кол чабуулар менен сахнага тосуп алыңыздар. Кыргызда жазылбай, бирок эл ичинде жашап келген бир топ мыйзамдарыбыз бар. Жана ошондой эле айыл академиктери деп айтабыз. Дал ошол аксакалын жайкалткан аталар ак элечегин кийген апаларыбыз аман болсун дейли. Ноокаттан келген энелер тилеги деп аталган апалардын тилеги бүгүн ыр менен сиздер үчүн сунулат, арналат. Апалар кыргыз ата айылыбыз деген хор менен башташат. Сөзүн жазган Мейликан Тайполотова, обону Абдрасул Юлдашевга таандык. Кыргыз ата бүтүндөй кыргыздардын айылы сиздер үчүн.
береке берсін. Майда, майда, майдалай бассаң жаныңа пайда. Егіндері сізге пайда, топындору бізге пайда. Егіндері сізге пайда, топындору бізге пайда. Майда, майда, майда. Ай, байқұшай. Келген, Тамақ алып келген тұрбайбы? айтқаның келсін, айтқаның келсін. Үштен алыңыздар. Ай, жақсы болған тұрбайбы, құрсағымызда аябай ашып қалған еле. Шаршаладық. Келіңіздер ана тамаққа. Келіңіздер, байқұшай, екі қат болып үйінді алып келгенен. Ай, рахмат келінім. Ай, не oldu? Toğusu başlap kaldı. Не oldu? Ой, korktum, ne oldu? Ay gelgile. Turgutça çında öyle. Ay. Köşkün, sen ne yapıyorsun? Ay. Sen ne yapıyorsun? Ay ne oldu? Talada demek. Talada? Nasıl çiçek koyuyor? Talada? Çıptamasın. Çıptamasın. Üstünde öyle çiçek koyula? O çıptamasın. Koşa gölbete koyuyor. Çıptamasın diye gölbötöz. Akırmay, salya. Çide al bayım ay. Çıda. Az olur. Ben çakırına kendi gönderdi. Kim bilir geceli. Var, bu jere gindi. Gölbötöydü. Gayma. Ay geceler ay. Ay, balkanaqтай olturbayбы? Ay, senin bana iki başka gol vardı. Kudayga şükür. Келечектен эле алып ата бабаларыбыз ушундай неме кылганда. Орыңыздар. Urungda. Ay, жақсы. Kız beken, oğul beken. Уул экен. Kamış. Yine kamış alıp gele koygula kamış. Talada kayğası bıçak bolmak ele. Kamış. Kamış da alıp gele koygula. Kamış men bolsa da kendigi kesip koyuyor. Çok bolбойт. Се ал арчылып багы кырлары эме болуп да. Mikrobu çok taze olur. Ova. İlgerken. Жақсы, жеңилдей ушуну. Жақсы. Есене мана iki başka oğlu aldın aylanay. Ойлан берди, алла. Эми балага ат коелук. Умайнен чакырайлык. Умайне деле ушул жерде болчу, кыздар, умайне эр чакырбайсыңарбы? Жана ашканада жүрөт болчу. Çakırgıla kızlar. Ва, қағылайындар. Неуке, жағылық ба? Наристе төрөлдү. Келиңиз умайне, келиңиз. Келиңиз Умайне. Келиңиз. Тұрмағым толсын. Жақсы. Сүйінші дейді. Қандай сүйінші болды екен? Нарыстелі? Құдай берген екен онда. Урок малында туылған балага ат Жақсы коюп болып тұр. Жақсы олда. Эми орок малында төрөлгөн балага мына өзүнүн аты өзү менен болот окшойт. Орок малында Актөөнүн карды жарылып, токчулук, молчулук малында төрөлүптүр. Илгертен ата бубабыз Орокбай койсок кантер экен? Орокбай коюп коелу абайча. Жақсы, өз аты менен кел атпайбы. Наристенин аты Орокбай болсун. Орокбай болсун аты. Аты Орокбай болду, э? Эң жакшы ат болду. Мекенине жараган, эстүү уулдардан болсун. Батаңызды берип коюңуз. Амин. Ушул наристебиздин өмүр ырыскысы узун болсун. Илайым илгертен ата бабабыз айтып келген. Карындагы баланын кан болорун ким билет? Бешиктеги баланын бек болорун ким билет дейт. Аллахым ушул баланы чыгаган жигиттерден, ушу элин, мекенин, жерин коргон жигиттерден болуп чыксын. Амин. Аллаху акбар. Рахмат Умайне. Наристеңизге да атты коюп бердиңиз. Рахмат. Орокбай Аман болуп болуңуздар калды. онда. Аман болуңуздар. Ай, Акбике, тигиле өзгө сүйүнчүлөп жөнөгүлө эми, Сайле жеңен төрөдү деп. Bunda geçtep kaldı yemi. Bunda geçtep kaldı barayla. Gelinizde senin bana iki başka bol vardı. Gönlünüz zaynet düştü. Emi barayla. Барайлы. Ох, башым эле. Шакыйым кармап калган го. Айыл болбосо шакыйым кармап калат. Айылым болбосо шакыйым кармап калат. Ох, эмне досторум бүгүн эмне болду? Келе барсыңбы? Ай, барсыңбы деп калчу, бүгүн эмне жок ай.
Дегичилер. Телефон болып қалды ғой. Алло. Чолпон, қандай жақсың бі? Ой, деги барсыңар бі? Емне, мен шақиым қармап қалғанын білесіңер да айыл болмаса. Айылда бар бір апа, өзін қылбай еч қапа. Айылдан айыл қыдырып, жүргені той тамаша. Қоро жай қалат жиылбай, балдары қалат бағылбай. Қат қырып күліп көчеді, уялып қой-бой тымындай. Аққайын чайханасы бі? Жақшы. Чайханаға барбайым не? Барам. Ушу башым ұрып күн қармалып қалдым беле. Еми? Ертеңкеге де чайды тап. Теге Фарила Қазақстандан келген тұрбай бі? Темеле бетін давайтып табақтай олып, алтын сөйкөсін, билердіктерін, сәпачкаларын тағып тұрай. Ошонда жудыруш керек. Бекер қойбой. Қазақстанда дағы құйрығын түйген бойынша кетіп қалмасын, ағармайсың. Апаке, бізге қачан киімдерді, сумка, кітептерді алып бересіз, бардық оқушылар алышыптыр. Бізге қачан алып бересіз? Айланып кетейін, бұтқа чалын өлі жүрерісіңер да, ұшы сілер. Бұтқа чалын өлі жүрерісіңер, мен айылға шашылып атсам, айыл жоқ башым орғанын білесіңер ай. Емне керек дағы сілер, Айылыңызды тоқтатыңызшы. Айыл деп жүре бересіз бе? Бізді қачан қарайсыз, апаке? Ой, емне қарбай көчіге таштап қойдым, қара ойлатпайым, емне керек, емне сілерге, емне керек еле? Кетіп. Башқа айылға барсаңыз біз қорқуыз, апап. Апаке. Емне керек? Емне сентябрь жақындап қалды, киім кече керек деп отырсың. Дағыле баяғы бүтпеген киімдің мәселесі бе? Чоң апаң бар, Жанара. Дайымалы ескі киім киеміз бе? Оғызыңды жап, сенің тілің бар бі, тіліңді ғана жуып албасар бі? Теге Жанарам қыздар сілермен тең, Рәбия чоңынен қыздар сілермен тең. Ошолардың киімдерін деле кирсеңер бұл. Бізді мұрында да немежелерін, ескілерін киіп еле чоң оқып, емне алды дағы. Дайымалы ескі киім Таңдай. Емне? Ескілерді кисеңер емне олып тұр. Ай, мен айылым бүтпей асса, айылға ақша таппай, мен өзім қиналып асам, сілер киімдерді айтасыңар да оқы. Киім болып, чоңынеңердің киімдері бар. Ой, ошу қызым қачан болады кене? Апа, сізді алып беріңізші бізге киімдерді. Айтуға азырында айттым емесілерге. Чоң апаңардың қыздары бар. Айылы жақшы. Аларды деле кисеңер болыр. Bir қарасам еле қалем сақ, bir қарасам еле кетеп қапты ұшы. Сілер күйгізіңер. Чичик кетин қозудай, балдары үйлайт божырай, апасы пақыр бошығой, көчөдөн көңіл тойчудай. Барам ба енді, айылға барбайын, башын шақиын қармақпай, қапалантты, айылдан даңқын жаш қашчары, айылчы деген аттапты, ұққандым барын кеп қылып, ушақчы деген аттапты. Ападан дарыман күч кетті, айрылып абышқасынан, апанын жаман жүдөттү. Тарбия көрбөй балдары, тура эмес жолду тандады, уурулук кылып чоң уулу, темир тор ичинен жай тапты. Мөлтүрөп жашын агызып, буулугу ыйлайт жалынып, дүнүйө ушундай экен деп, жаштыктын жалындуу күндөрүн качырып. Жарашат эне күн десе, жарашат аял гүл десе, ал пештеп бешик терметкен, апалар кордук көрбөсө, ачылып бакты таалайы, асылдар дайым гүлдөсө. Эксперттик курам кандай баа бересиздер? Атайын даярдалган сүрөттүү белгилерди биринчи бөлүктүн соңуна көтөрүп койсоңуздар. Эне сүтү, оймок, коломто, Адылбек агай, эне сүтү.
Адыл агай, бул сапарда да Айымкан апа келбей калганга байланыштуу ар бир бөлүктө үчөөңүздөргө тапшыралы. Азыр алгач Адыл агайдан баштайлы. Айымкан апанын ордуна болсо коломто көтөрмөк деп ойлойсуз, эң сонун. Мына ушундай апалар бааланды. Экинчи, үчүнчү бөлүк дагы алды да. Азыр болсо ой пикирлерин угалы эксперттик курамдын төрагалык милдетти аткарып аткан Жолдошбек агай. Адыкемде энеситин көтөрдү өсүнүкүндө. Айымкан апаныкында тиги коломтону көтөрдү. Анан эми баягы буларга бир шык берели деп көтөрдүм. Чынын айтсамчы. Аванс болду. Аванс. Антпесе мен ийик көтөрө турган шартым бар болчу бул жерде. Могу айылчы эне деген бу сценка болду, бирок аябай чаржайт болду. Тиги ал биякта мынтип бажылдап анын жанын биягында отуруп алып, 3 ай өсүнчү аны ушактап атты. Анын тарбиясы жок. Силер ушак эле айтып анан чыгып кеттиңер. Анан аягында табалаган менен бүтүп калды, бечаранын күйөөсү өлүп калып, анан балдары тигинтип кетти деп. Ошонун баарын өзүн айтып туруп, анан бул киши ошол жерден кечирим сурап, ушундай болгон экен деп анын эрин өлтүрбөй эле бүтүрө турган иш болчу бул. Адыл агай, сиз дагы энеситин көтөрдүңүз эле? Негизи эркек киши Асан айтып туруп анан баланын атын коет. Ошол жеринен кичине жаңылдыңар. Эми мындан аркадагы көңүлүңүздөр чөкпөсүн деп ошон үчүн мен энеситин көтөрүп койдум. Рахмат. Асел эжебизге сөз берели. Ушуга бир кошумча. Баланын атын Орокбай деп оройра коюп койдуңар. Мына актан буудай чабылып, дам басылып атканда төрөлдү, нам чыгып атканда төрөлдү. Ушул баланын атын Дандыбай коюлуп койсоңор абдан сонун. Рахмат. Асел эже, сиз эмне себептен оймок көтөрдүңүз? Кийген кийимиңердин баары жакшы. Бирок мурекекта эки кичинекей кызды чыгардыңар да, бул жөн эле көчөдөн бир тастандан таап келген эме кыздардай болупчу. Биз азыр ушул Мадалиянтан тил каналында биз эмнени көргөзгүбүз келип атат. Биз бир ушул силердин аркаңарда бизди көрүп аткан көрүүчүлөргө бир үлгү болушту, үлгүнү көргөзүп. Ушул кызды кичинекей бир жакшынакай тыпыйган көйнөк кылып пешкөкүл менен эле жакшынакай кийим кийгизип келсеңер болмок да. Булундай кийимдерди базардан деле көрүп атпайбызбы? Биз мындан кандай насаатты бере алабыз да? Жана ошондой эле мен эң эле капа болгонум алдыгы килемди, тиги Кытайдын килемин ою басылганчы салып койдуңар. Силерде таарылар көп да. Туурабы? Таарылар көп, араби килемдер көп, колго жасалган килемдер, жык жыйма жүгүңөрдө жыйылып турат ноокат деген килемди жакшы жасайсыңар да. Эми ошонун кичинекей элементин койбойлубу? Биз эми муну менен биз Кытайдын килемин пайдалануудан кичине чыгарабыз деген аракеттебиз да. Анан эми бул жерде алып келип алганыңар бул эң эле биринчи туура эмес. Мында биринчи турган апа сизге аябай миң мертебе ыраазы. Сиз ошол мойнуңузда турган эң эле бул шайыр апаларды эч ким кийип келе элек, бир мончок ак даана кийип келдиңиз. Анан калган апалар болсо ошо ак даанага окшоштуруп жасадыңызбы, бирок аны чечип эле койгонуңар жакшы да. Бул ак даана бул эң эле нукуралуулук, салттуулуктун эң ичиндеги чоң бир шууру мончоктордун бири болуп саналат да. Жана ошондой эле сцена кылып атканыңыздардын аркаңарда кээ биркилердин чачтары өрүлбөй, бирок чачпак байлап алыптырсыздар да. Эми кыргызда деген аял киши негизи чачка эң эле чоң жакшы маани берет да, туурабы? Жакшынакай кылып эки өрүп анан чачпак байлаганыңарда туурараак болмок деген ойдомун. Рахмат. Гүлзат эжеге кошуласыз. Экинчи бөлүмдүн соңунда жалпы эксперттер дагы ой пикирин билдиришет. Апалар, биринчи бөлүктө кетирилген каталарды моюнга аласыздар. Рахмат. Эксперт курамга терең ыраазычылык билдирели. Апалар, азыр экинчи бөлүмгө бийге даярдап бериңиздер. Биз болсо кошумча студияда иш алып барып жаткан Мадияр кесиптешим бар. Андан сырткары Бүайша Беркутова апабыз жетектеген энелердин элеги рубрикасы жана Назгүл эжебиз, Элмир эжебиз атайын атарытып, жол карытып, Ноокат районуна барып, Борко деген айылдан даярдап келген апалардын турмуш тиричилигиндеги өзгөчөлүктөр тууралуу баян сиздер үчүн. Энелер тилеги деген тоо абдан жакшы ат коюлган экен. Бирок мына бареке ат коюуда негизи деген аял киши ат койбойт да балага, эркек адам коюш керек. Азан чакырып туруп анан өзүнүн ыгы менен коюш керек да. Ушундай болот деп эле жаса баарын өздөрүнүн билгенин кыла бергенде болбойт да. Анан экинчиден аял келин төрөгөндөн кийин жок дегенде өзүнүн чапанын чечип деле отургузуп койсо жакшы болмок,
төрөдү, анан эле тургузуп эле койду. Ошол жеринен дагы кичине туура эмес болуп калды дейм. Мына айылчы апа дегенге бир эле сөз кошуп кетким келет. Биз да ушул электен өткөнбүз барыбыз. Одоно жер көзгө шарт эле көрүнөт экен. Апалар болгондон кийин эжебиз деле айылчы болуп калды, апаларыбыз болсо айыңчы болуп калды. Отуруп кайра эле аны ушактап. Ошондо колуна эле бирдеме кармап иш кылып турса болмок. Мен мына бир сөз кошо турган жерим ушул. Рахмат. Андайымдар, сиздер кандай дейсиздер? Сиздерди оюңуздарды айтып кетиңиздер. Биз ошол баягы эки кызды ушу булар дагы айтты го, ошол кичине кошумчалап коеюн. Ошо кыргызча эле кийинтип, жакшынакай кылып, кыргызча чачтарын майдалап өрүп эле жакшынакай кылып кыздарды коюп койсо болмок. Мен деле ошону айтмакмын. Сиз ошол жагы кичине кемчилик болуп калды да. Эми биздин айткан кемчиликтерди туура түшүнөт деп ойлойбуз. Кийинки бөлүмүндө мындан дагы жакшы даярдыктар менен жакшы чыңалышат. Бири каалап туралы. Ооба. Көздү ачып жумгачы эле биз 9-чыгарылышка келген экенбиз. 9-чыгарылыштын катышуучулары, коноктору Ош облусуна караштуу Ноокат районунда түзүлгөн энелер тилеги апалардын тобу. Дал ушул апалар азыр эксперттик курамга жана силерге, көрүүчүлөргө өз талантын тартуулап жатат. Ал эми апалардын колдоочулары, күйөрмандары бизде студияда конокто. Студиябызга кош келипсиздер. Буйбир апа, суроом сизге болсун. Ушу биздин апалар менен курдаш экенсиз, карасам. Сиз дагы ушу апалардын катарына кошулсамбы деген оюңуз барбы? Оюм бар, апалар, мына шайыр апалар кошулса, уюмуна кошулсам деген оюм бар. Мен өзүм Кыргыз Ата айылынын, Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн Борк айылынан болом. Мен бул сынактан шайыр апаларды үзбөй көрөм, аябай күйөрман болом, жакшы көрөм. Мен эми эмне демекчимин, бул шайыр апалардын энелер тилеги Борк айылынын. Буларды уюшканына бир жылдай болгону менен аябай жакшы. Кайсы айыл өкмөтү болобу, Ноокат шаарына болобу, кандай болгон мероприятияларга тынбай үзбөй барып турушат булар. Коомдук иштерге активдүү катышат. Коомдук иштерге аябай жакшы активдүү катышат. Буларсыз андай жыйындар өтпөйт. Менен бул апаларга айтарым, дайым өздөрүнүн көңүлүн жогору алып жүрүшүн каалаймын. Убагында балдарды өстүрүштү, багышты, эми өздөрү үчүн жашоо керек. Өздөрүнүн көңүлдөрүн өздөрү көтөргөнгө биз дагы аябай мындай кубаттайбыз, сүйүнөбүз. Булардын чоң-чоң ийгиликтерин жетишин каалайбыз. Бар болуңуз. Жумакан апа, сиз ушу апалардын талантын кандай баалайсыз? Негизи эле шайыр апаларга биздин долбоорго көз карашыңыз кандай? Шайыр апалар ар дайым ушундай шайыр болуп, өздөрүн өздөрү көтөрүп, ушундай активдүү иштерге катышып, ушинтип жүргөнүнө аябай сүйүнөбүз. Ар дайым тынбай телевидениеден биз бияка турабыз да, телевидениеден көрүп турабыз. Азыр угуп алып келдик барып, тиги кичине жок дегенде жакшынакай көрүп эмете отуралык деп. Ошо жагатабы сизге? Негизи эле көрөсүзбү биздин берүүлөрдү? Тынбай көрөм мен, ушундай жакшы көрүп атып көрөм. Ошо шайыр апаларга да рахмат, өмүрлөрү узун болуп, ушундай ар дайым ушу жакшылыктын үстүндө жүрүшсүн. Аны ошо силерге окшогон алып баруучу, ушул уюштурган адамдарга да миң мертебе ушундай ыраазыбыз, ушундай жаш өткөн адамдарды ушундай телевидениеге алып чыгып, нары бери ушундай көңүлүн ачканга ошол жакшылык боло берсин ойлойм. Силерге дагы рахмат. Бар болуңуз, сизге дагы ыраазычылык билдирем. Урматтуу көрүүчү, мен ар дайым эле ушу апалардын келиндерине сурай бергим келчү да. Мына мынтип Абаскан эжебиз, кайненеңиз, энеңиз катышат экен бул жерде. Анан менден да бир мүмкүнчүлүк пайда болуп, сизден сурайын. Сиз кандай кабыл алдыңыз ушу келиндердин өзүнүн оозунан угайынча? Мен жакшы кабыл алдым. Эмне дегенде, ошо жаш өткөндөн кийин ар дайым күлүп, анан ушинтип ырдап жүрсө, мындай өздөрүнүн ден соолугу дагы дайыма жакшы болот деп ойлойм да. Ден соолугуна дагы жакшы пайда. Анан ушул топтун жетекчиси биздин апабыз ар дайым өзү дагы шайыр, жашоодо дагы уюштуруу жагынан эң алдыңкылар деп айта алам да. Анан топто дагы жакшы, бүт бардыгы жакшы аялдар. Анан
ырдап ар дайым ушундай көңүлдөрү көтөрүлүп жүрсүн деп биз үй бүлөбүз менен баардыгыбыз туура жакшы кабыл алдык, ар дайым колдойбуз биз. Ушу апаңыз топ түзүлгөнгө чейин анан кийин болуп өзгөрдүбү, бир өзгөрүүлөрдү байкадыңызбы же ошол эле ойдоңбу апаңыз? Жок, мен келин болуп келгениме 13 жыл болду. 13 жылдан бери эле ошо ар дайым эле шайыр, ошо ырга аябай жакын адам азыр деле ошондой да. Өзүнүн тапкан экен да апаңыз. Ооба. Бар болуңуз, ар дайым ушул апаңызды да колдоп коштоп жүрө бериңиз. Абдырасыл ага, сизге сурай берейин. Сиз топтун музыканты экенсиз, көркөмдөйт экенсиз. Ушу апалар менен иштешүү процессин айтсаңыз, кантип иштешип калдыңыз? Негизи эле апалар менен иштешүү кандай? Апалар ушул убакка келгенде бир жаш баладай болуп, таарынчаак болуп калат, катуу сүйлөсөң таарынып калат. Сиз ушундай учурларда кандай иш кыласыз? Апалар, биздин апалар негизинен ушу сайыздын маалында колхоздо иштеген апалар, колхоздун иштерине активдүү катышкан апалар. Анан биздин топто эки эле эжеке бар, мугалимдик кесипти аркалаган. Бирок алар дагы мугалимдик менен чектелбестен ушу колхоз деп койчу эле, колхоздун ишин дагы бирдей алып кетишип иштеп жүрүшкөн. Бул апалар менен иштеш өтө неме да, шайырлуураак болот. Кызык, Кызыктуураак болот да. Мен үчүн кыйын эмес. Маселен, эжекелер көпчүлүк таланттуу эжекелер. Буларга багыт гана бериш керек да, багыт берип, анча-мынча кемчиликтерин айтып, ушундай иштер жүргүзөбүз. Ырдаганда үндөрүн жакшынакай эжекелер бар. Анан үндөрү келишпей калгандарын салышка туура келет үнгө. Тарбиялайсыз? Тарбиялайбыз да, ушундай. Бар болуңуз, эмгегиңиздин акыбети кайтсын, ийгиликтерди каалайм бардыгыңыздарга. Биз болсо берүүбүздү алдыны көздөй улайбыз, алдыда апалардын сахна артындагы жашоосу чагылдырылат. Мен ошо картошканы иштегениме 1999 жылдан бери жаңы үрөн таркатуу боюнча нидерландский проект келген бизгечи. Ошол нидерландский проект бизди 1-2 жыл тарбиялады, окутту. Анан кийин бизди бөлүп чыгарып, азыр ошол проектибиз Нүкөк деп аталып калды. Ошол Нүкөктө мен мүчөмүн. Биринчи келген жылдарда 27 эле адам болгонбуз да. Ошо 27 кишинин ичинен аялдардан жалгыз өзүм болгонмун. Ошого мүчө болуп, ошол келип бизди окутушуп, үйрөтүшүп, картошка эккенди, караганды бүт баарын үйрөтүшкөн. Ошондон бери мен ошого эмне болуп барып калдыңыз дейм да, ошо мүчөгө? Ошо мүчөгө мен мындай колхозго барсам келишиптир. Анан бул кандай нерсе экен, мен бир катышып көрөйүнчү десем, мага жагып калды. Себеби дыйканчылыкка керектүү нерсе экен да. Бизде эми көбүнчөсү дыйканчылык болот да, картошка үрөнүн жаңы үрөндөрдү таркатуу болуп эсептелет. Анан бизге ошо Нидерландиядан жаңы үрөндөр келет, супер элита деген. Супер элита келет, дагы анан биз ону 1 жыл эгип, бүтүп, анан адамдарга таркатабыз. Жерибиздин шартына кайсы картошка үрөнү туура келет, кайсы картошка үрөндүн немесин мол түшүн берет. Ошого байланыштуу кылып анан бөлүп берген да. Бизге Драга, Молли, Пикассо, дагы бир картошка бар эле. Ошолор туура келип түшүндү аябай жакшы берет экен. Бир түп картошканын тайынан 27-28ден мөмө берет экен да, бир түп картошканын тагынан. Канча килограмм болуп калат? Ошондо 1 гектар жерден 30 тонна, 35 тоннадан алышка туура келет экен. Мен ошого жаңы болуп мүчө болуп киргенде ошондой болуп эсептеп, анан район боюнча семинар болгон биздечи. Ошо семинарда дагы биринчиликти алганмын, Кудайга шүгүр. Бир аялдардан өзүм эле болгонмун да. Биринчиликти беришип семинарда. Кеңеш айыл өкмөтүнө, Кыргызстан айыл өкмөтүнө, Исянов айыл өкмөтүн тандап алышканда, о проект келипчи. Себеби биздин топурактарыбыз ошого дал келген, ошолордун немесине. Ал таза суу кирип атпайбы биздин айылгачы? Ошо таза сууга мына казып таштаган. Мен азыр эми алды галошуңузду кийем. Ооба, ошону кийип жүрсөң болбойт эми, аны ягы биде жаман. Бияк болбойт экен. Жолдошум эрте каза болгон, бардыгын өзүм тарбиялап атамын. Үйлөгөнүн үйлөдүм, турмушка чыгарган турмушка чыгарып, ошентип атам.
Эми өзүбүз үчүн дагы жашайлычы деген аялдар топтолдук да. Ушуну бир неме кылып, ушу биздин айылдан дагы ушундай энелер чыксын. Мына проект жакшы болуп атат. Биз дагы ушуга катышып көрөлүчү деген ой менен ушу топту түздүк айнанай. Бизге үлүштү ушул жерден берген, мен үлүшүмө келип калдык азырчы, картошка талаасына келдик. Ушул жер мен картошка талаам. Быйыл ушундай картошкаларды эктим. Санте деген урук эктик. Себеби биздин жердин шартына сантенин сорту жакшы түшүм берип атат да. Ошого карата биз сантени эгип ошого үйрөнүп калганбыз балам. Эми күз мезгилинде келгениңерде тагын чукуп мөмөлөрүн түшүмдөрүн көрсөтөт элем да. Азыр эми көрсөткөнгө болбойт. Мына биринчи суу азыр эми биринчи серийин гүлдөп атат. Биринчи суун кое элекпиз, эми өсүп атат. Биринчи суу койгондон кийин бүт баары үстүн жаап, аппак болуп гүлдөп, сонун болот эле. Силер эртерээк келип албадыңарбы? Бүт баарын көрсөтөт элем. Жанагы колорадский коңуздар бар го. Ооба. Ошондой жок экен Onu дагы дарылап туруп, анан картошка өрөөнүн дарылап. Жок, картошка өрөөнүн дарылап туруп, анан кийин эгебиз да. О көпкө чейин түшпөй турат дагы, анан ошол таасири жоголгондон анан жук пайда боло баштайт. Эми ошончо дары кошулупчу баары бир химикат да. Ооба. Жегенде зыян эмес. Эми зыяндуулугу сөзсүз болот да балам. Ошон үчүн биз азыраак эле дарылайбыз. Адамдарга зыяны тийбесин. Ол үчүн мындай минералдык жерсемик чачылат жергечи. Минералдык жерсемик чачсаң таасири жакшы болот түшүмгөчү. Бүт эле алги белки азот, белкидей немелерди берсек онча болбой калат. Ууланып калат да, картошка дагы ууланат, адамдарга жегенге зыян. Көбүнчөсү мен мындай малдын кыгын чачам. Жергечи. Ошон үчүн мындай жапжашыл болуп, жакшынакай болуп көрүнүп аткан. Бир да ото чөйү жок экен да. Ооба. Түптөп да коюп турсуздар. Ким иштейт бул жерде? Балдардын баары жумушта экен. Буну балдарды убактысын таап, балдарым өздөрү эле иштейт балам. Азыр бирөөдү иштетейин десең, баары миграция болуп, бу жерде кыркаттан эле адамдар калып атпайбы? Эми акчага иштетейин десең дагы жок болуп атат. Эми ошо дем алыш күндөрү балдарым өздөрү иштейт. Ооба. Короңузга келбедик. Ооба. Таң атпай табаны көрдүк, алда жакшынакай, короңуз да жакшынакай. Анан мен сурабадымбы жана балдарыңыз мигрантпы деп, сиз жок деп жооп бердиңиз да. Анан айыл шартында эч кандай миграция кылбай эле бала чакасынын койнунда жүрүп, ушундай үй шартты айылда түзсө болот бекен? Ооба да болот да, анан эмгек кылса эле баардык нерсе болот да. Эмгек кылыш керек ал үчүнчү. Уйкуну азыраак кылыш керек, эмгекти көбүрөөк кылыш керек. Могу аябай жакшы да, муну атайын уста жалдап, мындай дизайнер сурап ушинттиңиз да. Жок, өзүмдүн эле баламын идеясы болуп атпайбы? Ушундай көпүрөк салып берем, апа, муну эген бассейн кылып берем дегени мен бассейнге коеюн анан. Неберелерим келсе түшүп кетет деп анабай кой, мына көпүрөктү. Мен шудан чыгып кара түшүп жүрөмбү деп ынабасам болбой, ушу балам ушу көпүрөк салып атпайбы? Жакшы экен, газонду айдап турсуздар, кыркып турасыздар. Ооба, утурук кыркып турабыз аны. Кадимкидей сугарып, Төгөрөгүнү мындагы гүлдөрдү эгип, көркөмдүүрөөк болсун деп мен гүлдөрдү мен карайм. Могу розаларыңыз да жакшы экен да, бийик сабактары жон. Эмне кандай уход кыласыңар? Буга жөн эле суу беребиз, анан дары салып коем. Түбүнө? Ооба, түбүнө дары салып койбосоң бул баягы касал тийип атпайбы азыр гүлдөргө дагычы. Неме шире түшүп кетип атат, шире түшүп. Ого дагы картошкага кандай уход кылсаң гүлгө дагы ошондой уход керек экен да. Биздин өмүрүбүз өтө кыска. Ошо кыска өмүрдү мындай, ошон үчүн мына шайыр апаларга катышып атпайбызбы? Бир жакшыраак болуп, мына президентибиз өтө жакшы жарлыкка кол койбодубу? Аймактарды өнүктүрүү жылы деп быйыл дагы ошондой кол койгону бизге аябай сүйүнүп атабыз. Ошонун шылтоосу менен көчөлөрүбүз да оңдолуп атат, таза суу кирип атат. Азыр баары эле наалыйт да. Жашоо жаман, заман жаман, илгери союз мезгили эле жакшы эле деп. Анан сизден ошону убайындап атпаймынбы сизден? Заман жаман деп айткандарына мен кошула албайм. Себеби заман ордунда эле турат. Күн чыгып, ордунда чыгып, ордуна батып атпайбы? Биз өзүбүздүн жашообузду өзүбүз оңдошубуз керек, өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Анан бул заманга эч кандай шылтоо жок. Заман кайра жакшы болуп атпайбы? Мына президентибиз жакшы жолдорду коюп койду, кеңир жолдорду коюп койду айнанайын. Кандай жашасаң өз ыктыярың болуп атат. Жерлерибизди бөлүп берип койду. Ошону дагы карасаң анан кийин түшүм алат экенсиң. Өзүбүзгө эле байланыштуу деп эсептейм мен. Кандай жашашчы.
мына менин бөлмөм ушул жака келем дагы ушу бир жака чыга турган болсо мына көйнөк кие турган көйнөктөрдү бүтүн эле манекендерге эле окуш карайсыз го, андай кылбасаң тырышып жакшы көрүнбөй калат да. Келери менен жууа турган болсо жууп, анан ушу манекенге салып ушундай кылып коюп коем. Эгерде кайсынысы керек боло турган болсо ушул жерден алганга дагы оңой болот да. Кийип кеткенде. Ооба, кийип кетем. Ар бирине шууру да өткөрүп коюп. Ооба, ошолорду тагынам да. Кайсысы кайсыга жарашып турганын. Батыр эне экен. Ооба, батыр энем. 9 балам бар да. Ошого батыр эне берген. А бул жер? Бул жерне менин отуруп жашанып түзөнө турган жерим. Анан мындай иштегендигиме байланыштуу грамота ошолорду берген. Сертификатым бар менин бактарды өнүктүрүү боюнча. Ар убакта аман эсен жүрөлү, энелердин улуу экенин билели, ноокаттан келген ак элечек апалардын аты, энелердин тилеги, дал ошол энелердин тилегин оболу журтка жаңыртып келген апалардын ден соолугу бекем болсун деген ниетте. Алардын ден соолугу бекем болсо, ыр да болот экен, майрам да болот экен. Экинчи бөлүктү баштайбыз. Кыргыз көчү болсун. Апалардын экинчи бөлүгү сиздер үчүн кол чаап коюңуздар. Көчүп конуп ала тоого келгенбиз, ханым кыргыз, биз байыркы элденбиз. Канчалаган кайгы башка түстө да кемеңгербиз, кыйын күндү жеңгенбиз деп айтып келебиз. Дал ушул апалар кыргыз бийин болгондо дагы кыргыз көчүн сахнада бий менен биргеликте көрсөтө алышты. Көрүнөт. Азыр болсо эксперттерден бир собол деген ортодо экинчи номерибиз бар. 3 суроо болсун. Келиңиздер. Мен көп алыс жактан бербей эле өзүңөргө жакын жактан бир суроо берген турам.
Макул. Мына кыргыз тил илиминде түндүк түштүк диалекти деген бар. Говор дейт. Ошол эки говордун, эки диалектинин чек арасы кай жерде? Мына ушундай. Түштүк жана түндүк диалекти деген бар. Ошо экөөнүн чек арасы кайсы жерде дейт. Суроого жооп болсо жооп берсеңиздер болот, болбосо жооп жок деп койсоңуздар да болот. Жокпу? Баш тартсаңыздар да болот жооп берүүдөн. Жок, жок сөйдө. Жооп жок, Жооп жок экен. Жооп жок болсо, түндүк түштүк говордун чек арасы Кыргыз ата суусу, дарыясы. Өзүңүздөрдө турбайбы сиздерде? Апалар сүйүнүп калышты өзүбүздө экен деп. Адылбек агай? Негизи үй бүлөдө апанын орду кандай? Ата тышкы тон, эне ички тон дегендей. Ошо баласынын кандай жакшы өзүбүздүн каада салттарды үйрөтүп, антип-мынтип, кызга 40 үйдөн сыйуу дегендер бар. Уулуң жакшы болсо жетесиң мураска деген макалдар бар. Ошого окшоп, эгерде балаң, кызың жакшы болгон болсо, эч качан ата эне карыбайт. Эне дайым ушундай жакшы мындай бийиктикте жүрөт да өзүнө. Эненин орду бийик. Рахмат. Адылбек агай, суроого жооп. Эшигин көрүп төрүнөт, энесин көрүп кызын ал деген сөз бар. Ошондуктан эненин ролу үй бүлө курууда өтө чоң. Өзүңүз айткандай баа жеткис. Ошон үчүн эркектер бир кол чаап коелочу. Сиздер жок, биз жок дегендей да, ошондой. Рахмат. Бул жакта баардык эле апаларыбыз көбүнчө эле баатыр энелер экен, эмгектин баатырлары экенсиздер. Сиздерге жараша ошол негизи салттуу элечек деп эмнени түшүнөсүңөр да? Мага кийип турган элечегиңер жаккан жок, эми жаккан жок деп айта албайм, эми бирок ошону кандай деп түшүнөсүз? Анан сиздерде могу ак даанага кандай маани берет? Мына жашы өтүп калган аял кишилер үчүн абдан керектүү баш кийим. Бул энелерди бийиктигин биринчиден, улуулугун, сулуулугун көрсөтөт. Энелер дайым бийик болуп, шунчалык какайып, мындайча айтканда. Салттуу элечек деген кандай түшүнөсүз? Салттуу. Салттуу элечек кыргыз элинин энелеринин энеси экенин билдирген элечек бул. Кыргыз дүйнө жүзүндө кыргыз энелери экенин билдирген. Кандай болот салттуу элечек? Салттуу элечек кандай болот? Ушул өзүбүздүн элечегибиз. Элечегибиз эле өзүбүздүн элечегибиз. Башка энелер, башка өлкөлөрдүн энелери кийбейт. Бул биздин өзүбүздүн салттуу баш кийимибиз. Баш кийимибиз элечек ар бир жаштын өзүнүн канча жашка, мисалы 30 жашта өзүнчө бир башкача элечек. Анан баягы 50 жаштан өткөндөн кийинки элечек дагы өзүнчө. Ошо элечектердин рахмат бөлүнөт деп тур. Асел эже. Сиздер өзүңүздөр жана тиги баланы төрөтүп атканда элечегиңерден суруп алып балаңарды ургудуңар беле? Аны кайдан алдыңар анан? Ошон үчүн берилди да суроочу, силердин өзүңөрдүн ошо жүрүм-турумуңарга жараша берип жатабыз. Анан жана сизде ак даананы мен жасап жана баса белгилеп айтып атпаймынбы? Элечек негизи бул күйөөлүү аялдын баш кийими. Кайсы күнү күйөөгө чыкса, ошо күндөн баштап кийет да. Салттуу элечек бул башында кичинекей кептакыясы, эг алмайы, аркалыгы баары болот. Ошон үчүн силер мындай салттуу элечекке көп маани бербеген үчүн мындай мына колуңузга тийген дүкөндө бир шая жоолук алып салынып алгандай мамиле кылгандыгыңыз үчүн мүмкүн мен ошону бербей жүргөм, анткени ушул элечегиңерден алып силер баланы орогондуктан мүмкүн ошол салттуулуктун нукура маанисин билеби деп түшүнгөнбүз да. Элечегиңер жарабайт эми, бирок дагы салттуулукту үйрөнсөңөр жакшы болмок да. Эне эле болуш эмес, бул аял киши кайсы күнү күйөөгө чыкса, ошол күнү кийиле турган баш кийим. Бул аял кишинин ошо күйөөдөгү эң ажары элечек болот да. Эмне үчүн көшөгөгө киргенде элечегиң менен тең кары элечегиң башыңан түшпөсүн деген сөз бар кыргызда, туурабы? Ал күйөөсү барда ошол гана элечекке татыктуу. Ошон үчүн биз күйөөлүү аялдар гана ошо баш кийимди, элечекти мындай кадырлап баркташыбыз керек болчу. Биринчи саламдашуудан баштайбыз. Саламдашып алайлы. Эми чеки колубузду ишибизге демибизди чыгарабыз.
ошо дем чыгарган боюнча эңкейебиз. Эңкейип жердеги айды алабыз. Бир өдөгө көтөрүлөбүз. Айды кармап турабыз. 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Кайра колубузду жаябыз. Секин түшүрөбүз. Айдын нуру жаркырап көзгө түшөбүз, Кайрадан жерге эңкейебиз. Айды кайра кармаганга аракет кылабыз. 5 секунд турабыз. Өдө болобуз. Секин айды кармап өдөгө чыгарып атабыз. Турабыз дагы 5 секунд. 3, 4, 5. Кайра секин жаябыз. Колдорубузду түшүрөбүз. Кайра дагы колубузду жерге коебуз. Айды кармаганга аракет кылабыз. 5 секунд турабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Айды колубузга алдык. Секин көтөрөбүз. Өдөгө карай турабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Секин кайра түшүрүп баштайбыз колубузду. Биздин көнүгүүбүз ушуну менен аяктады. Эми биз ушул көнүгүүдү аткаруу менен өзүбүздүн денебизге бүт энергия топтоп алдык десек болот. Эми сиздер менен кайрлашабыз. Абдан жакшы. Мынау көйнөктүн түсү эле болбосо, костюмду абдан жакшы даярдагансыңар. Анан иштеп ушул кийимди кийип алып иштеп атканыңар сезилип турат. Жанакы эми чыгыш гимнастикалар аябай көп, ошонун бирин алыпсыңар. Жеңилин алып. Мен билгенден ошол айды, жердин энергиясын алып, төбөгө алып келип, анан бу адамдын эмгеги эч качан жабылбайт экен да. Муну кое бергенде айдын нуру эмгегиңизден бүт денеге өтүп, энергия топтолот. Ошону менен бир кайра түшөсүңөр. Бул туура. Анан жанакы энергияны мынантип шарды алып келип, бул жерде чекитке киргизип, алакан аял кишилер оң алакан астында, сол алакан үстүндө болот, эркек кишилердики тескеричен. Ушул жериңерге жылуулукту, эми бул жер деген аял кишиде жатын, эркек кишинин кайрат күчү, ушул жерге ааламдын, жердин энергиясын акырын, илейген, жалтыраган, ушунчалык жарык түстүү шарда акырын ондай алып келип туруп, анан ушул чекитке киргизип, сезип туруш керек. Сезип туруп, анан эми кийинки көнүгүү колдоруңузду аябай бири-бири менен ушалап, анан энергияны дагы бере баштайсыз. Азыр мойнуңузду созосуңар гана. Кайрадан эми суп-сулуу болуш үчүн ажарыңарды сонун кылып, анан бир бетте жакшы чекиттер бар. Каштарыңарды колуңар менен, сөөмөйүңөр менен, сөөмөйдү карасаңар, сөөмөйдү ийип алып, сөөмөйдү мына могу, сөөмөйдү ийип алып, сөөмөй менен анан колуңардын манжаңардын учу менен бул жердеги чекиттерди укалайсыңар. Анан мурдуңардын жанында чекит бар, ошону укалайсыңар. Эңиңерин. Анан мурдуңар жакшы дем алыш үчүн анан башыңарды чекиттерин анан мынтип башыңарды оготосуңар, башыңардагы кан тамырларды. Ушул да бир жакшы көнүгүү. Ушуну да жасап жүргүлө. Мен да силер менен коштоштум. Рахмат. Азыр эксперттик курам сиздерге өз баасын берсин. Бир катарга турсаңыздар, апалар. Гимнастика көнүгүүлөрүн көрдүк. Сүрөттүү белгилерди көтөрүп койсоңуздар, урматтуу эксперттик курам. Коломто, чачпак жана коломто. Мен дагы ийиктү көзсө кетип баратып, анан астапырылда деп жолдон токтоп калдым.
Болбосо могу экинчи бөлүм боюнча көп силерге кусаматыбыз бар. Мисалы бийди алалы. Кыргыз көчү туура, жашынакай болуп көчүп келатасыңар, бешик төңөрүп көчүп келатасыңар. Анан жолдон токтой калып эле эмне үчүн тиги жүн сабап калдыңар, анан ийи кирип калдыңар, мен ошого түшүнбөйм. Бу кыргыз бийи десе эле ушул элементтерди киргизе бериштин кандай кажети бар? Көчүп чыккан жерден көчүп коно турган кийинки конушка чейин алып барбайсыңар жашынакайлар кылып эле. Ушунуңар ашыкча болуп калды. Алыс сапардан келип чарчап турганыңыздарды сезип турабыз. Бирок ошондой болсо дагы ушул жашыңыздарда абдан жакшы. Сиздерге рахмат деп айтамын. Кудай буйрса көчүп бара түзөлөт дейт. Сиздердики баары сонун болот. Кудай буйрса алдыдагы дагы 2 номериңиздер бар. Мына ошондо дагы көрөлү. Андыктан сиздерге рахмат деп айтам. Биз болсо сапарыбызды алдыны көздөй улайбыз. Коомдук 1-канал Маданият тарых телеканалында сиздер көрүп жаткан Республикалык Шайыр апалар телефестивалы эфирибизде ар бир эфирде айтып келебиз. Бул эфирде дагы жаңыртып койбосок болбойт. Эксперттер тандаган эң мыкты деген номерлер буйруса май айында 2020 жылы гала концертке катышат. Андыктан апалар жакшы чамдаңыздар. Дагы алдыда келе турган 15ке жакын топ бар. Аларга да ийгилик каалайлы. Алар дагы азыр көрүп атсаңыздар, азыркы апалар кетирип аткан каталарды кетирбей, бардык кемчиликтерди туура түз кылып, колдон келишинче мыкты деңгээлде даярданып келиңиздер деген кайрылуубуз бар. Ошондой эле азыр энелердин элеги рубрикасына, андан соң Мадияр кесиптешим Маек Курат апалар жөнүндө жалпы маалымат, анан атайын репортаждарга сиздердин назарыңыздарды бурабыз. Биринчи бул бий, кыргыз көчү. Кыргыз көчүдө жанагы бешик, алып чыккандары кандайдыр бир өздөрүнүн бийлерине туура эмес болуп калды го деп мен эсептейм да. Эми кыргыз көчү болгондо мүмкүн атка минип көчүп баратканда бешикти атка өңөрүп алып көчүш керек эле. Анан жанагы шырдактары ошо бийге кандайдыр бир ылайыксыз болуп калдыбы деп ойлойм. Ашып бел ашып келишти. Өздөрү да бир топ жашта болсо, сахнанын сүрү дегендей аябай сүрдөнүп жатышат окшойт. Анан бирок жакшы кичине болсо дагы токтоп калбай, адашып калбай аткарып жатышты. Мисалы үчүн мен жакшы эле ойдомун ушу бийди ушунча алып чыгып бергенине. Бирок теманы ачып берген жок. Мен айтар элем, бул бийде азыр бийдин шайы жок болуп калды. Балким буга чейин даярдыктары жакшыдыр. Эмне үчүн шайы жок болуп калды? Өзүңүздөр көрдүңүздөр, булардын маанайлары түшүп калды. Себеби биринчиде айткан анча-мынча сын пикирге көңүлдөр түшө түштү окшойт. Бул менин баамым да. Анан жанагы алып чыккан жакшынакай кыргыз жарактарын алып чыкты. Ошону бир аз бийге кошуп койсо болмок. Көкөрдү көтөрүп бийле, комузду колуңа кармап бийле деген сөздөй. Эми биз бу Исанов чыккан, инсан чыккан жерге, Кулатов чыккан ноокат жери, 80 жылдык тарыхы бар ноокат жеринде жеринин уркуянын эжелери, апаларыбыз, айымдарыбыздын маанайыңыздарды көтөрүңүздөр демекчи мен. Кол чаап, кичине көңүлдөрүн көтөрүп койсо, абдан жакшы болот эле. Коштоочулар. Рахмат Акбар, биз кошумча студиядабыз. Азыр апалар бир аз тыныгып эс алганча биз аларды маекке тарттык. Кошумча студияда энелер тилеги апалардын тобунун мүчөлөрү. Ибадат апа, сизге суроо берейин. Ошол топту түзүүдөгү максатыңызды, кантип түзүлүп калдыңыздар? Тарыхын бир кыскача айтып кетиңизчи. Жакшы болот. Бул топтун тарыхын айтып бере турган болсом, бүт мына шайыр апалар чыгып атпайбы? Ошол шайыр апаларда биз деле чыгып көрбөйлү деген ойдо топту түзгөнгө аракет кылдым да. Биздин телефестиваль түрткү болуп турду, э? Ооба, силердин телефестивалыңар өтө жакшы түрткү болду. Ушуну уюштурган топко мен ушу телевидение аркылуу өтө чоң рахматымды айтам. Себеп биз пенсияга чыккандан кийин үйдө отуруп калбастан, ден соолук отуруп калсак ден соолугубуз начарлай баштайт экен балам. Ооруйт экенбиз, жүрөгүбүз ооруйт экен, давление болот экенбиз. Ушул топту уюштургандан кийин бизде ошондой оору жоголуп, давлениябыз пастап калды. Өтө жакшы болуп атат. Анан ушул топту уюштурганына бизге 1 жылдын жүзү болду балам. 1 жылда биз ооба
аз гана убакыт болду, бирок биз көп жетишкендиктерге жетиштик деп айта алам. Мисалы биз көчмөндөр оюнуна барып келгенбиз. Телевидение аркылуу чакырылып бир жолу барып берип келдик. 9 майда концерт коюп берип атабыз. 8 мартта аялдардын эл аракчылык немесине бүт айыл өкмөттү чакырат. Ошого биз барып өзүбүздүн өнөрүбүздү тартуулап турабыз. Биз ошого коомдук иштерге активдүү катышабыз. Чоң рахмат. Анан ушул топту түзүп атканда мен мындай карап туруп таланты бар аялдарды тандадым да балам. Талант болсо анан кийин биринчи чыгат да, талант болбосо эчтеке чыкпайт. Ошого биз ынтымакчылык болуш керек биринчи кезекте. Биздин топтор ынтымактуубуз. Бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып ушул топту түзүп отурабыз. Бегай апа, ушул топто кандай талаптар бар? Силерди момундай аткаргыла деп Ибадат апабыз кандай талаптарды коет? Силер ошону аткарасыздарбы? Ооба, биздин топто бул эжем бизге жакшы багыттарды көрсөтүп турат. Жагып атабы анан ушул топко кирип алып, элге абдан жагат. Шайырманы тартып алам. Шайыр апаларга катышкан бул мен телевидениядан көрүп алардым баарын эметип, өзүм ушуну максат кылып жүргөм, өзүм культурада иштеп жүргөм. Анан ошол ой тилек аткарылып, келип мүчө болуп катышып, баардык койгон ушул эженин талаптарын аткарып атабыз. Бар болуңуз. Өктөм апа, сиз мурда ушу Шайыр апалар телефестивалынын 1-чи, 2-чи, 3-чү айлампаларын көрдүңүз беле? Теле аркылуу. Көрүп жүргөмүн. Эми мына биз жашыбыз улгайып калганда үйдө эле отуруп калган болбойт экен. Неберелерди ham багып атабыз. Анан ушуга эми кирип, эки жакты көрүп, ушундай болуп жүрсө карылыкка сал жардам болот экен да балам. Ден соолукту чыңдоодо, Ден соолукка байланыштуу болуп. Да кандай жакшы жактарын айта аласыз ушу топ түзүп, элдин астына чыгуунун? Жакшы нерселерди ушу баардыгыбыз билимдикте болуп, ынтымак болуп, канчаки мындай бир немелерди өзүбүзгө түзүп, шарттарды неме кылсак, ушу мен ойлойм, бул мындан да жакшы болот деп ойлойм. Эң негизгиси биримдик жана ынтымак экен. Ынтымак, биримдик. Чоң рахмат. Мастур апа, мурда эмне менен алектенип келдиңиз? Мурда эми бала багып, колхозда иштеп, биз союз маалда билесиңби, нокатта тамеки көп болуп, балдарды багып, аяка жетишип бар жокко. Ошентип кыздарды берип, уулдарды үйлөп, Өрбөй ошо тала иштеринде иштегенсиз. Чеберелерди чоңойтуп коюп анан отуруп калбастан ушуну уюштурганына өтө кубанычта болуп, ушу Шайыр апаларды көрүп кызыгат элем. Анан ушу чыктык. Анан кийин өзүбүз кыялыңызга жеттиңиз, Жеттик. Мен дайым ушу апалардан сурап келем, ушу апалар дайым айтышат да, биз ушу топко катышкандан бери, ырдагандан бери ден соолугубуз чыңдалды, оору дегенди унуттук деп. Чындыгында ошолой, сиз да тастыктайсызбы? Көп жерлерди көрөт экенсиң балам, чыгат экенсиң. Бар жокко дайым даяр болот экенсиң. Элге аралашасың, эң негизгиси. Элге аралашсаң көп нерсени көрүп, көп нерсени угуп, мына ден соолугуң жакшы болот экен. Чыңдалат, Бар болуңуздар, эч качан оорубаңыздар, ийгиликтерди каалайм. Алдыда дагы номерлериңиздер калды. Бардыңыздарга ийгилик, ден соолук. Абиз болсо, урматтуу теле көрүүчү, сапарыбызды алдыны көздөй улайбыз. Алдыда дагы да болсо апалардын сахна артындагы жашоосу чагылдырылат. Бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Ошо бул ден соолугубузга өтө пайдалуу, стрессти кетиргенге аябай жакшы экен да, өзүм хобби катары ошо гүл өстүрөм да. Быйыл аябай жамгыр, күн суук болуп, гүлдөр бир аз кечигип атат да. Бул да хризантеманын ак свети. Муну деген кээ бир апалардан көргөм да, улам башын жула берип, бийик кылып туруп анан коюп коюшат да. Күзгө чейин гүлдөйт, Бул хризантема 2 сортту, майский анан декабрьский. Булар майский сорттор, эми бизден мында тоого жакын болгонубуз үчүн майда эмес, июлда гүлдөйт. Эми канчага чейин турат эми? Булар кышка чейин тура берет, Анан декабрьский сортторун уже биз анын сыртында бар. Сыртта аны да көрөлүк. Булар декоративный гүлдөр, мына фикус. Европадан келген гүлдөрдөн бизгечи.
Анан бул дагы аябай сонун гүлдү, азыр Кача гүлүн бу? төрүп койду. Аябай укмуш гүл дейт. Аттан бугенфилия. Укмуш гүл дейт. Укмуш гүл дейт. Жакында гүлүн төрдү. Меники розовый цвет. Акыркы күндөрү геранга анча басында сабай калып, кайрадан бир токтан бери геранга голландийский сорттору келди. Анан негизи лечебный булчу. Мен практикамда көрдүм, ошо бир кызымдын тиши ооруганын ошо геранды мындай эзитип тишине койсо эле тып эле басты да. Менде герандын бир 11 түрдүү немеси бар. Укмуш гүлдү аттыр сиздердики аябай, эжеме мондай гүлдү бир апам ага сонун кылып подарок эткен да. Анан өстүрө албай эле койдум десеңиз, эмне кылам? Сууна аспирин салып туруп куйсаң дагы ошол дагы суудагы немени тазалайт экен да. Кранын суун куясың да сен. Жок, хлор жок куям. Бул гүл дагы бальзамын сымал аябай назик гүл да. Анан бул да өтө ысыкка чыдамы жок, суукка да чыдамы. Мындай көлөкөлө коюш керек экен да. Өтө көлөкөдө деле мындай славилаш. Монун баары эле түрлүү бир эле сорттогу бир сорттогу гүлдөр. Мына башы майда гүлдөйт. Мына ошо неменин эле бегонянын эле оранжевый цвети, а бул розовый цвети. Сонун. Бул пока гүлдөй элек. Бул кышкы кайда эле ухот жарашса гүлдөй берет да, туурабы? Ооба. Бул постоянно гүлдөйт. Анан бул анда күндү сүйбөйт тура, Күндү аябай сүйөт. Көлөңкөр айтма. Аябай сүйөт. Бирок ашыкча күн болсо мындай чооланып кетет. Анан буну жакында Бишкектен алып келдим, как раз силерге немеге барганда. Бул баягы карликовый сорт. Муну не? Бишкектен алып келдим. Аябай кызыгып. Сиз ушинтип көчөт кылып сатат экенсиз да, Ооба, ушинтип көчөт кылып сатамын. Мыналар уже сатка даяр гүлдөр да. Мыналар уже сатка. Ошолор канча болот жашыруун болгонсо баасы? Баасы эми 150, 100, 200, асикламиндер 250дөн, фиалкаларым 250. Фиалкаларым полный жерде. Фиалкаларым менде эки түрү бар. Розовый, фиолетовый. Анан анында ичинде баягы бир кап гүлдөгөнү бар, анан кайра баягы булочкасы бар. Тескери өсүп эле аябай гүлдөчү. Токтоп калды да гүлүчү. Ал өзү бир аз уктайт. Дем алып гүлдөйт экен. 6 ай, 8 ай гүлдөйт да. Ошону айтам. Анан мен минтип эле ачайын да күндө бир карайын да. 10 айдан кийин гүлөйт. Буларга суу астынан коюлат. Мына картошкага суу тийсе ирип кетет да. Аз да болсо семьялык бюджет, үйлөк бюджетти. Үйгө бекер отурбайын деп, Бул жерден балык өстүрөт деп уктук да. Биздин тарыхта мына 4 жылдан бери Шайыр апалар долбоорунда балык көрсөткөн болгон эмес, бир ноокаттык эже болгон. Мурдагы жылы бирок анча мындай кармап көрсөтө албады, 3-4 эле экен. А сиздики мындай чоң масштабдуу дейт го. Ооба, чоң го эми бул аял кишинин колундагы иш эмес, бул эми чындыгында жолдошум себепчи, жолдошум карайт көбүнчө, бирок мен дагы кол алыш кылам, эми сөзсүз мен дагы болом бул жерде. Аялдын колу бүтпөйт да. Ооба. Анан жакшы, анан ошол жолдошумдун аркасынан мен дагы кызыгуу пайда болду. Карайбыз, жем беребиз. Азыр эми жем берилбейт мындай убакта. Себеби азыр өздөрүнүн жеми дагы бизде основной белый амур, карп, карась, сазан бар да, 4 кыл балык бар. Анан белый амурлардын өздөрүнүн азыгы бар экен, ушул өзү камыш жейт, чөп жейт. Азыр бизге экономичный жагы, бизге ушу жем бербейбиз азыр. Март, апрелдерде көк чыга электе жем беребиз. Анан кеч күздө беребиз, октябрдан уже булар уктаганы кирип кетишет экен. Көбөйсө жакшы экен, анан чоңдорун тутуп сатабыз. Келген клиентке ушул жерден эле ашпайт. Байгыдай тонналап, салып алып барбайбыз биз. Клиент издебейбиз. Ооба, эс алуучулар келет, биз балык жегени келдик дейт. Мынанча килограмм дейт, куруп беребиз, жешет ушул. Аркасынан утур салып, кожайын тору менен тутуп коет. Болбосо өзү кызыгат, кайырмак менен тутуп коет. Ошентип салып даярдап коет. Бул чоң көл. Бу жерде ошол 4 түрү бар. Кичинекей быжырап жүргөндөр ошо малектор. Жок, ал малектор эмес, алар мына өзүбүздөн кирген, мына буларга кайта ошол жем болот да, ошо малектор.
Мына бизде себеби мына кара койдо асман деген балыгыбыз бар да. Мына суу менен икрасы келип калат экен дагы. Ошону дагы азык кылып жешет булар. Азыр кантип көрсөк болот балыктарыңызды? Азыр мына күн эми чыкты да, суукта да чыкпайт экен. Анан шефтин жумушу бар эле, бир жака кетти эле, болбосо өзү көрсөтүп берет эле. Бул анан раса күн тийгенде анан секирип чыгышат. Азыр эми саат эрте да. Күн кечеде, күндүн ысыгында. Азыр эми күн эми тийди, кече жамгыр болду, шамал болду, ошентип. Андай болсо суунун астында болот. Эми көп өрөт экен да, өзү көп өрөт экен. Анан быйыл жок, шеп дагы ооруп калды. Эми мына жаздан готовый продукция уже заказ кылып койдук. Азыр эми обычно мындай сезондо үйдө конок күтпөй калды го. Ушундай жерлерге алып барышат, келишет. Анан балдарга, айылдын балдарына бассейн. Тереңдиги канча? Тереңдиги уклон боюнча биягы 90, биягы 170. Узун турасы 12ге 25 да. Турасы 12, узуну 25. Анан кургандан баштап иштегенге чейин быйыл 5-жыл иштеп атат бассейн. Баягы 2-де окуган бала болсо азыр 7-де окуп калды. Азыр кадимкидей чабак атып калды да. Мен сүйүнөм да ушулар чабак атсачы. Ушулар тала түскө барганда кыйналышпайт, балдар үйрөнүп атат деп. Ойношуп, ушинтип чабак атканда молодец дейм. Кардар аябай келет, балдар келет, основной анан тазалап турабыз, 3 күндө бир суусун алмаштырабыз. Өзүнүн дарысы бар, дары сээп турабыз. Балдарга инфекция болбош үчүн, анан душтарга марганцовкадан салып турабыз. Бири-бирини тер немелери жукпаш үчүн. Эртең менен атыраган бир сыйра тазалап, анан суунун бетин да ушинтип тазалап турабыз. Себеби ачыкта бактарак экпеш керек эле, өзү шарт боюнчачы. Ачык болуш керек эле. Анан биз өзүбүз экпедик, соседтердики бар. Аларды бир нерсе дей албайбыз. Дей албайбыз. Анан ошолордун жалбырактары түшөт. Кышкысын мунун деле суусун курутуп коет экенсиңер да. Ооба, мунун суусун төгүп коебуз. Анан көп айтышат балдар. Неме кышта неме кылбайсызбы? Хоккей, муз аянтчасы кылбайсызбы? Хоккей ойнойбуз дейт. Анан мен айттым, биздин айыл ага шартты неме эмес. Себеби биздин айылда хоккейди жолдо деле ойношо бересиңер. Муз эрибейт да. Анан силер мен бая эле платный кылам да, силер ойной албайсыңар бергенсем, жок эже кылсаңыз биз хоккей ойнойбуз деген балдар болот. Эми секин бардыгы. Анан сестен как положено келет, сууларды текшерет, налоговыйдан келет, налоговыйды баарын төгөбүз. Нисолхоз, ооба, мыйзам түрүндө бардыгын, госактылар бар. Нисолхозду төгөбүз, подоход, продаж бардыгын төлөп убагында неме кылып турам. Квартальный отчетторду берип турам. Өзүм бардыгына документальныйга өзүм жүгүрөм. Айтайын Саринжи Бөкөй арманын агаң эле жамгырчы чыгарып эстен салганың деп, жамгырчы өзүнүн инисине жалпы арманын айткандан келген күү деп айтып келет экенбиз. Дал ошол сыяктуу кыргыздын ар бир эпосторунда, кенже эпосторунда сөзсүз түрдө күүлөр, муң зар толгон ырлар жана ошондой эле жалпы элдик фольклор казына толукталат, топтолот эмеспи? Дал ушул Саринжи Бөкөй күүсүн дал ушул 4-чү айлампада эң алгачкылардан болуп ойнош үчүн Оштон келген, Ноокаттан келген энелердин тилеги деп аталган апалар 3-чү бөлүктө Саринжи Бөкөй күүсү менен баштасын.
мына ушундай 3-чү бөлүмдү дагы уюткулуу кыргызым аттуу кереметтүү чыгарма менен апалар жыйынтыктады. Эксперттик курам кезек сиздерге келди көрүнөт. 3-чү бөлүмдүн соңу мөөрдү баса турган убак келди. Эмесе көтөрүп койсоңуздар, эксперттик курамдын жалпы жамааты эмес, 3-4 тең эне сүтүн көтөрдү. Баракелди. Жана Айымкан апа дагы эне сүтүн көтөрөт болуш керек деген ойдо. Гүлзат эжекебиз бул учурда Айымкан апанын атынан эне сүтүн көтөрдү. Апалар эң сонун кээде келген топтор башында бүт эне сүтү олоттан мактап койсо, ошо менен аягы ийик менен бүтүп калган учурлар болчу эле. Сиздердики оймоктон, чачпактан башталып бардыгы эне сүтү менен бүттү. Бул демек сиздердин канчалаган эмгектериңиздерди, көз майыңыздарды кетирип, үнүңүздөр, тамагыңыздардын ооруган үмүтү акталды десек болот. Акбардын айтканына да кошумча, ушундай мыкты мажор менен бүтүп атканыңардын негизгиси силердин намыскөйлүгүңөр, бара-бара чамдаган кубатыңар, эркиңер деп эсептейм. Мунуңар жакшы болду. Анан эми хор, биринчи хордагы, экинчи хордагы Мейликан Тайполатова менен Абдырасыл Улдашевдики экен. Абдырасыл бул жигитпи? Ооба. Жаман эмес. Бирок бир автордук экени билинип турат да, бир көмөч казандан чыккан экинандай болуп тур да. Баягы даамы деле бир, камыр деле бир, тусу деле бир, кайрыктар деле бир болуп атат да. Ошону абайлап, жакшылап бир ар түрдүү жагына өтүшкө аракет кылып көрүңүздөр. Анан эми эне сүтүн койгондон кийин мен жана айтпадымбы, силер ошо чек ара, кыргыз тили экиге бөлүнгөн жердин чек арасысыңар. Түндүк жагы түндүк, түштүк жагы түштүк диалекти деп. Ошону өзүңөр билип алгыла. Ушундай жакка келе турганда бул эмес, мындан арыда билип алгыла. Анан эми жакшылык болсун, эсен-аман баргыла. Силерге биз баягы мен андан көрө кара сөз менен айтканча ыр менен окуп берейинчи. Топтун аты жакшы экен, энелердин тилеги, кааларыбыз алардын сезбесин кайгы жүрөгү. Сындады деп таарынбай, сыйлашып дайым жүрөр. Баракелди. Адыл агай. Сыйлашканга не жетсин, сыйлашып эле жүрөлү. Анан бу акыркы оонго мен 10-чу болгондон кичине туура эмес кабыл алып калды жүрөгү деп коет. Айланайын, атың ким? Абдырасыл, Абдырасыл Юлдашев. Абдырасыл туура аракетиң бар экен. Бирок оондорду абайлаш керек да. Жанагы акыркы хоруңар жанагы та 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 күндөлөр деп атпайбы да. Жанагы эменин балдарычы, Кирдирамдын балдары ансыгандай байкаш керек. Оондор окшоштуктар көп экен. Бирок аракетиң бар. Дагычы ушинтип аракет кыла берсең, дагы сынды көп, канчалык уксаң ошончолук сенде чыгармачылык болот. Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Көңүлүңүздөр шат, жакшынакай, өзүңүздөрдүн жериңизде аман эсен жетип алыңыздар. Рахмат. Эксперттик курам эгерде бир чечимге келген болсо, Гүлзат эже сырдуу конвертибиз даяр болсо бизге сунуп койсоңуздар. Сиздер кол чаап коюңуздар, көрөрмандар. Рахмат. Гүлзат эжеге ыраазычылык билдирели. Ош облусуна караштуу Ноокат районунан келген энелер тилеги деп аталган фольклордук топтун мыкты делген бирден 3-кө чейинби же 5-ке чейинби номерлер ушунун ичине салынды болуш керек. Эгер болсо, апалар Баткен жергесинде өтө турган гала концертке барып, катышып, өз өнөрлөрүн тартуулап келишет. Эгерде Баткен жергесине барып, эгер баш байген жеңген болсо, балким кайсыл дуан же кайсыл аймак жеңсе, кийинки жылы гала концерт ошол жакта өтөт эмеспи. Шартыбыздын жообуздун шартына ылайык, кийинки келе турган эстафетаны бере турган команданы аныктап билиш, дал ушул топтун көркөм жетекчиси Ибадат апабызды ортого чакырайын дагы. Катылган конверттердин арасынан бирди алып ортого чыгып, эгерде дал ошол аты жаңырган топ бул жакта болсо, астыга чакырып эстафетаны өз колуңуз менен тапшырып коюу мүмкүнчүлүгү сизде. Каалаган бирөөнү алыңыз апа. Ортого келип микрофонго окуп коюңуз. Ичин ачып. Чүй облусунун Карабалта шаарында уюшулган жалаң ак элечек апалардан түзүлгөн энелер насааты этно-фольклордук тобу. Баракелди. Карабалта шаарынан келген апалар келе жатышат. Келиңиздер, кол чабуулар менен сиздерди сахнанын төрүнө чакырып алалы, арабызга батырып алалы.
өз колуңуз менен Ибадат апа топтун жетекчисине тапшырып коюңуз эстафетаны. Чүй борунда жайыл батыр элим бар, тоолорумда чексиз алтын кеним бар, ак көр, ак кар, көк муз мөңгү болуп суу болгон, кара балта гүлдөп турган шаарым бар дегендей, бүгүн сиздерге аябай жакшы ийгиликтерди каалайбыз. Биз да аракет кылабыз сиздерге окшоп жакшы ийгиликке жетейин деп. Рахмат. Эмесе атай камдап келген белектерди бири-бириңиздерге тапшырып коюңуздар. Биз да сиздерге ушул өзүбүздүн Кара Кой тоосунун сүрөтүн ала келдик. Кара Кой тоо аймагын араласаң ажайып, сууктандырат канчасы араласаң ажайып. Баракелди. 2 жол аралаш керек экен. Ошондо адам сыктанат экен. Рахмат, Оштон келген, Ноокаттан келген апалар аман эсен жетип алыңыздар. Жана ошондой эле кийинки 10-чу чыгарылышка келе турган Кара Балта шаарынан келген биз Эне насааты фольклор тобу. Бул биздин топ азыркы болгон Ноокат районунан келген топко. Мындай жылкынын сүрөтү тартылган портрет таркылай. Себеби биздин кыргыз эл эзелтерден бери жылкыны канаты деп эсептеген. Ошон үчүн булар канаттары көпкө жайылып, көпкө жашасын, өмүрлөрү узун болсун деп ушул жылкыны тартылады. Рахмат. Коомдук биринчи канал Маданият тарых телеканалынын демилгеси менен уюштурулуп жаткан Республикалык шайыр апалар телефестивалынын 4-чү айлампасынын 9-чу чыгарылышы соңуна келди. 10-чу чыгарылышта Чүй облусуна караштуу Кара Балта шаарынан келе турган энелер насааты деп аталган шайыр апалар тобун чыдамсыздык менен күтөбүз. Келиңиздер, бири-бирине караңыздарчы, белек берип көңүлдү сүйүндүрөт. Дал ошол апалар өнөрдөн бүткөн канатыңыздар эч качан чарчабасын. Кайрадан көгүлтүр экрандан көрүшкөнчө эсен болуңуздар.